8. bölüm. Козу 7 мөөрдү ачканда асманда жарым сааттай жымжырттык боло түштү да, мен Кудайдын алдында турган 7 периштени көрдүм. Аларга 7 сурнай берилди. Анан колуна алтын чөйчөк кармаган дагы бир периште келди да курмандык жайдын жанына турду. Чөйчөккө толтуруу үчүн ага абдан көп жыпар жыттуу заттар берилди. Ал муну бардык ыйыктардын сыйынуулары менен кошо тактынын алдындагы алтындан жасалган курмандык жайдын жанына тартуу кылмак. Ыйыктардын сыйынуулары менен бирге жыпар жыттуу заттардын түтүнү периштенин колунан Кудайга көтөрүлдү. Анан периште чөйчөктү алды да курмандык жайдагы күйүп жаткан чоктон толтура салып туруп жерге ыргытып жиберди. Ошондо күн күркүрөп, чагылгандар чартылдап, жер титиреди. Анан сурнай кармаган 7 периште сурнай тартканга камынышты. Биринчиси сурнайын тартты эле, мөндүр менен от канга жуурулуп жерге жаады. Жердин, дарактардын 1/3 бөлүгү күйүп, өсүмдүктөрдүн баары өрттөнүп жок болду. Экинчи периште сурнайын тартканда, күйүп жаткан чоң тоого окшогон нерсе деңизге ыргыды. Ошондо деңиздин 1/3 канга айланып, деңиздеги жаныбарлардын 1/3 кырылды, кемелердин 1/3 талкаланды. Үчүнчү периште сурнайын тартты эле, шаманадай жанган чоң жылдыз асмандан кулады. Ал дарыялардын 1/3 жана булактардын башатын басып калды. Жылдыздын аты Эрмен. Суулардын 1/3 ачуу даамданып калды. Көп эл ошол ачуу суудан өлүштү. Төртүнчү периште сурнайын тартканда, 1/3 бөлүгү жарык бербей калсын үчүн күндүн, айдын, жылдыздардын 1/3 бөлүгүнө сок курулду. Ошондо күндүзгү убакыттын 1/3 бөлүгү жана түнкү убакыттын 1/3 жарыксыз калды. Анан асмандын кап ортосун жара учуп бараткан бир бүркүттү көрдүм. Жана анын добушун уктум. Ал катуу үн менен: Жакында дагы 3 периште башка сурнайларды тартат. Алардын үнүнөн жердегилердин шору куройт деп үн салып баратты.